Саламатсыңарбы студенттер? Бүгүн биз кыргыз адабияты сабагыбыздан Райкан Шүкүрбековдун Жинди суу термесиндеги ичкиликтин зыяндуулугу жана тарбиялык мааниси деген темага токтолобуз. Өзүңөр экранында да көрүп турат, тема чыгып турат. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Максатыбыз акындын Жинди суу термесиндеги таалим тарбия жөнүндө маалымат аласыңар, спирттик ичимдиктерден соолукка зыян экендигин түшүнөсүңөр. Ал эми тарбия берүүчүлүктө силер спирттик ичимдиктен алыс болууга, ар кимдин ден соолугу өзүнүн колунда экендигин түшүнөсүңөр. Жакшыга жанашууга, жамандан адашууга тарбияланасыңар. Ал эми өнүктүрүүчүлүк чагында силер өмүрдүн, өлүмдүн, жашоонун баркын билүү менен маанилүү, мазмундуу жашоо керек экендигин билебиз. Эч качан спирттик ичимдиктерин колго албайбыз деген ишенимди өзүбүзгө жарата алабыз. Биз максатыбызга жетебиз дегенде, эгерде акындын чыгармасын окуп баалай билсек, спирттик ичимдик эмне экендигин түшүнсөк жана анын зыяндуулугу боюнча маалымат алсак, ичимдиктин түбү кор, ал эч качан жакшылыкка алып барбагандын түшүнсөк. Экранда көрүп турганда Райкан Шүкүрбеков. Бүгүн биз ушунун Жинди суу чыгармасына токтолобуз. Силер мени менен биргеликте чыгарманы окуп чыгабыз. Мен окуп жатканда силер дагы кошулуп окусаңар болот. Акындар төгөт термени, түгөнбөс ырдын кендери. Эми уккула жолдоштор, терменин жаңы мендеги. Терменин башы арактан, айланып кетсин тамактан. Силерге айтып жатамын, качсын деп жаман адаттан. Карабайт кары жашыңа, капаны үйөт башыңа. Жүргөн жери ызы чуу, эч кимге жакпайт Жинди суу. Берметтей болуп жылтылдайт, түлкүдөй болуп кылтылдайт, бөтөлкөдөй жай жатат, ичиңе кирсе чаңдатат. Жалгыз эмес Жинди суу, анда ага да бар ини бар. Спирт, пиво, винолор, ар кимисин билип ал. Бардыгынын жини бар, өздөрүнчө тили бар. Эч кимге кылбайт жакшылык, жетелеп кетет азгырып. Жамандык менен жакшылык каршы болот турбайбы? Жамандыкка Жинди суу жарчы болот турбайбы? Айтып коюш парс экен, жаш карга мындайды. Айтарым алыс жакынга, айтканымды макулда, тумандатат башыңды, зыяны тиет акылга. Адеп ичип жүргөндө, ойнотот түрлүү гүлдөргө, жашчылык ырын ырдатат, ай жарык сулуу түндөрдө. Шек билгизбейт жымыңдап, көзүн ымдайт кымыңдап, кезде гана азыраак, башын коет зыңылдап. Анан өзү келет акылга, арака арак макулда, бир күнү башты жазасың, пахмелдин даамын татасың. Анан түгөнбөс пахмел башталат. Баш оорут, кайда качасың? Бир стакан ичкенде арстан кылат өзүңдү, өзүңө жанды теңебей арбытат айткан сөзүңдү. Кекеттирет сүйлөтүп, аңтарылат көзүңдү, арстандыктын өткөзүп, анан мышык кылат Жинди суу. Бирине бирин апжытып, ошондо кызык кылат Жинди суу. Отсуз, майсыз күйгүзүп, сызык кылат Жинди суу. Чакырган үйдү жадатат, отурган элди таратат. Эртесинде шылкыйтып, уялтып жерди каратат. Жолобой калат билгендер, алыстайт бирге жүргөндөр, бирок арактан өзүң качпайсың, жалгыздап сого баштайсың. Баткактарга оонатып, чочко кылат Жинди суу. Адам жебес, ит жебес, сени ботко кылат Жинди суу. Дайым эле ошентпейт, кээ бир кезде билги суу. Обу жок кээ бир киши бар, оозуна албайт аракты. Бирдемең барбы кана деп, коньяксыз ичпейт тамакты. Коньякты таштап ичпеске карыялардан баталат, бирок пивону сого чакалап. Мен ичкенде койгом деп, көрүнгөндү жакалап. Айтамын сөздүн баарыңа, салгыла кулак жабыла. Жарашпайт экен ичкилик, айрыкча көк ала сакал карыга. Тамактай көрбө бозону, тарта ичкиле ошону. Балбанды аттан оодарган, баатыр болот Жинди суу. Көйнөгү жок төшүндө, жакыр болот Жинди суу. Акын болсо үнүн жейт, жаштын терип гүлүн жейт. Чечендердин сөзүн жейт, сөзүнөн кийин өзүн жейт. Айтылуу сулуу келин
келиндин көрөсүң көркү кеткенин. Өзүңчө туруп кейисиң көргөндө мастын өпкөнүн. Ак шайы көйнөк эми жок, ак тубаар жоолук деги жок. Кийип калган этине апасынын чепкенин. Ырдап калат тийишип абийиринин кеткенин. Мастардын бүтпөс сөз ошол, сөз кылат айым өткөнүн. Тамактан такыр каласың, суусап күйүп жанасың. Ичкиң келсе айла жок, 1 сомдук ара каласың. Стаканды карайсың, 1 тамчы болсо жалайсың. Тааныш издеп сандалап 5 сом акча самайсың. Ашаткан тери жыттанат, үстүңдөгү кийгениң. Жинди бойдон өлөсүң, кызыгын көрбөй дүйнөнүн. Ит каппай сени адам деп, кыз сүйбөй сени жаман деп, милицияда жатасың, штраф кайдан табам деп. Айтканымды ойгалар, акылы бар жаш бала, ардактуу асыл башыңды арака кылба маскара. Мына биз балдар Жинди суу чыгармасын окудук. Баардыгыңар мени менен чогуу окудуңар деген ойдомун. Анда төмөндөгү суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Аракты эмне үчүн жинди суу деп мүнөздөйбүз? Убакыт берип, ойлонуп, анан жооп беребиз. Экинчи сурообузда арак ичкен үй бүлөлөрдүн жашоосунан мисал келтире аласыңбы деген суроо. Ал эми үчүнчү сурообузда мамлекетибиз араксыз өнүгүүсүн кааласаң эмне деген сунуш берер элең деген 3 суроону таштап, ошонун үстүндө талкуу жүргүзөбүз. Эми балдар үйгө тапшырма арак жана өнүгүү деген темада дил баян жазып, окуп келип айтып бересиңер. Саламатта калгыла.